Кайрадан кыргыз тил сабагы, кайрадан мен Капар Момуналиев. Биз бүгүн энчилүү аттардын жазылышында, жер суу аттарынын жазылышында бизди түйшөлткөн, ойго салган, чаташтырган 3 маселеге токтолобуз. Анда көпкө токтолбостон дароо биринчисинен баштайбыз. Мынакей бир нече сөз турат. Энчилүү аталыштар: Анджелина Джоли, Джеймс Кэмерон, Кембридж, Джулия, Майкл Джексон. Демек, булар айрымдары кайсы бир билим берүү имаратына аталыш болсо, айрымдары адам аттары, фамилиясы жана башка ушул сыяктуу. Бирок бул жерде бардык энчилүү аттар туура эмес жазылган, бардыгы ката. Эмне үчүн? Анткени кыргыз тилинин кийинки 2008 жылдан кийинки орфографиялык эрежелеринде Д, Ж деп жазуу туура эмес болуп саналган. Д, Ж деп жазуу туура эмес. Мейли Кембридж, мейли Майкл Джексон, мейли Анджелина Джоли, мейли башка болсун, Д, Ж деп жазылбайт. Анын ордун жөн гана Ж тыбышы алмаштырат. Демек, Анджелина Джоли, Джеймс Кэмерон, Кембридж, Джулия, Майкл Джексон жана башка болуп жазыла берет. Джонни деп болбойт. Джонни деп. Бардыгы Ж тыбыштары менен берилет. Муну эсибизге бекем сактайбыз, унутпайбыз. Экинчи маселе. Бизге белгилүү болгондой, кыргыз тилинде энчилүү, жер суу аттарынын жазылышында татаал энчилүү аттар бар. Татаал энчилүү аттар дегенибиз булар 2 же андан ашык сөздөрдөн берилген энчилүү аттар болуп саналат. Маселен көрүнүп тургандай, таш көмүр, төп ашу, кара суу, отуз адыр, сары челек, ак суу жана башка аталыштар. Булар 2 же андан ашык көп сөздөн турат. Ошон үчүн булардын ар бир компоненти, ар бир түгөйү баштамга менен жазылат жана ошондой эле ортосуна дефис белгиси коюлат. Жана ошондой эле байкалып тургандай, ар бир сөздү биз үчүн түшүнүктүү, конкреттүү. Таш деген эмне экенин түшүнөбүз, көмүр деген эмне экенин билебиз. Төө деген эмне, ашуу деген эмне. Жана ошондой эле отуз адыр жана башкалардын ар бир компоненттери түшүнүктүү. Бирок айрым энчилүү аталыштар бар. Алар дагы 2 компоненттен турат, 2 сөздөн турат. Бирок алар бириктирилип жазылат. Маселен карайлы, мына Аламүдүн, Каракол, Алайку, Музарт, Улакол, Каракужур, Көкөмерен деген аталыштар бар. Буларды бир караш менен алып караганда, маселен Аламүдүн, Каракол, Алайку, Музарт, Улакол, Каракужур, Көкөмерен деген сыяктуу кылып бөлүп жазууга болчудай туюлат. Бирок кыргыз тилинде энчилүү аттарды, татаал энчилүү аттарды жазууда бир бузулбаган эреже бар. Бул эгерде кайсы бир түгөйү же балким 2 түгөйү тең учурда биз түшүнбөгөн, биз колдонбогон сөздөр болсо, биз аны активдүү лексикада такыр пайдаланбасак, жана ошондой эле жакшылап түшүнбөгөн сөздөр болсо, алар бириктирилип жазылат. Мына алып карайлы, балким ала деген сөздү биз түшүнөттүрбүз, бирок мүдүн деген эмне экени белгисиз. Кара дегенди балким түшүнөттүрбүз, бирок кол дегенди бизге түшүнүксүз. Албетте бул жерде кара кол деген шаардын аталышында колдун эч кандай тиешеси жок. Капкара кол жөнүндө дагы сөз болбойт. Андыктан булардын экинчи түгөйү түшүнүктүү эмес. Андыктан буларды биз бириктирип жазабыз. Бирок бул жерде учурда биз пайдаланбаган, биз түшүнбөгөн сөздөр деген ачкыч сөз. Анткени булар кайсы бир мезгилдерде байыркы биздин ата бабаларыбыз бул сөздөрдү колдонгон болушу мүмкүн. Же тактап айтканда, буларды этимологиясына тереңдеп кирип барчу болсок, изилдеп бул сөз эмнени түшүндүрөт, кайдан пайда болгон, эмне үчүн мындай сөздөр деп изилдеп келчү болсок, булардын мааниси албетте келип чыгат. Маселен, мына карап көрөлмөкей. Кол деген бул суу деген түшүндүрөт. Арт деген ашуу, тоо деген, ку деген бул тоону түшүндүрөт деген сыяктуу. Андан кийин кужур деген туздуу шор топурак деген маанини берет. Бул сөздөрдүн бардыгы бизге фарсы, монгол тилдеринен кирген деп этимологиясына жетсек болот. Ар бир сөздүн. Бирок анда биз такыр эле тереңдеп алыска кетип калабыз. Болгону биз бул жерде азыркы учурда
биз булардын маанисин түшүнбөйбүз жана ошондой эле учурда лексикада такыр колдонбойбуз. Мааниси түшүнүксүз. Жана ошондой эле лексикада биз аны колдонбойбуз дегенди кармайбыз дагы. Ошонун негизинде буларды бириктирип жазабыз. Андан соң эми бул жерде эми ар бир сөз баягы каракол, музарт дегендердин ар бирин изилдей берсек, албетте эми кара деген сөздүн маанисин, лексикалык мааниси абдан кең экенин билебиз. Бул бир гана түстө эмес, баягы чоң, улуу деген мааниге экендигин же күчтүү деген мааниге жакын экендигин билдирет деп тереңдеп кете берсек болот. Бирок эми ал такыр башка өңүт, башка багыт. Андан кийинки мына биздин кыргыз жеринин бермети, бир гана кыргыз жеринин эмес, жалпы дүйнө жүзүнүн кастарлап аздектеген Баалуу көлү жөнүндө сөз болот. Албетте бул ысык көл. Жакшылап карап көрүп алабыз. Ысык көл дал ушундай болуп жазылат. Эки сөздөн турат. Ысык жана көл. Ортосуна дефис белгиси коюлат. Ар бир сөзү баштамга менен башталат. Дагы баштамга менен башталат. К дагы баштамга менен башталат. Андан соң 7 тамгадан турат. 8 эмес, 7 тамга. Андан соң эч кандай бул бириктирилип жазылбайт. Ысык көл деп. Ысык дефис анан көл. Андан соң эч кандай эки с менен жазылбайт. Ысык көл деп жазмай жок. Эки с менен жазсак көл кайнап кетет, түшө албай калабыз. Бир гана с. Ысык көл. Ысык деген сөз бардык жерде, мейли көлгө тиешелүүбү, же тамаккабы, нангабы, аба ырайына тиешелүүбү, кыскасы кандай сөзгө тиешелүү болбосун, бир гана с менен жазылат. Албетте, ооба, билип турам. Көлдү аздектегенибизди билдиргибиз келет. Көлгө салым кошкубуз келет. Бирок көлгө салым кошобуз деп ага бир сыны кошуп коюу бул акылга сыйбаган иш. Бир гана с менен жазылат, 7 тамгадан турат. Унутпайбыз. Ысык 4, көл 3, 7 тамга. Андан кийин ысык көл болуп дагы жазылбайт. Ысык кол дагы болуп жазылбайт. Зерикпейбиз, эринбейбиз. Кийинкилер бар ушундай. Ысык көл такыр мүмкүн эмес. Балким айрымдарыбыз орус тилиндеги ысык көл дегенди окуп алып, андан кийин кыргыз тилинде дагы ысык көл деп жазылат деп ойлоп калышыбыз мүмкүн, бирок такыр андай эмес. Бул жогорку чоң тамга менен жазылган ысык көл дегенден башка бардыгы жазууга тыюу салынат кыргыз тилинде. Ысык көл деп гана жазабыз. Башка вариант жок бул чекит. Демек, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Сабаттуу жазыңыздар. Саламатта болуңуздар.